Почта кызматкери Гүлсара Иманалиева аталган ишкананын Талас филиалында иштейт. Келген каттарды жана башка буюмдардын баарына көзөмөл жасап, аярлап кармап, тиешелүү даректерине жөнөтөт. Бул жумуштун аз айлыгына көп жаштар келбегендиктен Гүлсара айым чыдап иштеп, кызматын так аткарууда. Анын үстүнө иштеген жериндеги шарттар жакшырып, айымга дем күч берген. Эме доставкасы жакшы болот отпайбы биздики? Убагы менен алып барышат, убагы менен гана жетишебиз элге. Камсыз кылганга аракет кылабыз, эртерээк жетсин деп гана. Бизге келдиби, бүгүн гана ушул жерден тазалап коебуз баарын тек. Арзандагы 10 килога чейин келет посылкаларыбыз. Билинбей жумушубуз көп атам. Мамлекеттик почта кызматынын Талас филиалындагы шарттарды жакшыртууга Альянс Алтын өнүктүрүү фонду каржылык колдоосун көрсөткөн. Сунушталган долбоор өткөн жылы ишке ашып, имараттын терезелери 100% пластик алмаштырылган. Мындай жардамга почта кызматкерлери кубанууда. Себеби жыл сайын кышта эски терезелерден суук тартса, быйыл ал көйгөй унутулган. Талас Алтын альянсынын жетекчилиги Качкынбаевга терең ыраазычылык. Эки этап менен бардык экинчи этаждагы терезелерди алмаштырып берди. Январь 2023 жылдары биринчи кабат алмаштырып берди. Быйыл ноябрь, декабрь айларында экинчи кабат жана мына паспорттун север жактагы айнектерин бир 400 миңге жакын сомго алмаштырып берди. Жалпы почта тармагынын атынан терең ыраазычылык. Алдын жетишинче бул жерде кызматкерлерге жана биздин тиги имарат жайда барыңыздарга белгилүү бир 15 жылдан бери сонун жайланышкан да. Буларга да бир дурусураак шарт түзүп алдык да. Альянс Алтын өнүктүрүү фонду бир гана Талас шаары эле эмес, облус аймагындагы мамлекеттик жана муниципалдык мекемелердин көбүнүн эскирген шарттарын жакшыртууга жардам бере алды. Ошондой эле өткөн 2023 жылда Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен курулган кызматтык үйлөргө да салым кошту. Таласка ротация болуп келген жетекчилер үчүн Талас шаарында жана Бакай ата, Айтматов менен Манас райондорунда атайын ушундай кызматтык батирлер курулган. Булардын канализация, суу жана электр чубалгыларын киргизүүгө Альянс Алтын өнүктүрүү фонду өз көмөгүн көрсөткөн. Мындан облус бийлиги да кабардар. Альянс Алтын фондусу тарабынан бүгүнкү күндө президентибиздин тапшырмасы менен мамлекеттик кызматчыларды ротация жолу менен келген мамлекеттик кызматчыларга курулган турак жайларды жакшыртуу максатында Альянс Алтын фондусу тарабынан дагы акча каражаты бөлүнүп берилген. Ал акча каражаттарына бүгүнкү күндө таза суу системасы, канализациясы, ички тышкы ограждениялардын баардыгына каржылык колдоо көрсөтүлүп келген. Талас облусунда 4 район бир шаарда турак жайлар курулган. Ошону менен катар эле фонд тарабынан жалпы эле айыл чарба багытына дагы ирригация тармактарына дагы акча каражатынан колдоо көрсөтүлгөн. Социалдык иш-чараларга эле эмес, бүгүнкү күндө дагы социалдык объектилердин бүгүнкү күндө капиталдык ремонттун өткөрүүгө дагы бүгүнкү күндө фонд тарабынан акча каражаттары бөлүнүп келет. Бүгүнкү күндө чоң колдоо көрсөтүп келет. Жер үйгенин иштеткен Альянс Алтын тарабынан толукталган фонд бир гана мамлекеттик мекемелерден тышкары укук коргоо органдарына дагы колдоо көрсөтүп келет. Алсак Талас облустук ички иштер башкармалыгына жана райондук шаардык бөлүмдөрүнө атайын жаңы кызматтык унааларды алып берген. Мындан тышкары милиция кызматкерлери иштеген имараттарды да оңдоп түзөөдөн өткөрүүгө жардам берген. Ошондой эле коомдук жайларга көзөмөл жүргүзүү, кылмыштуулук менен күрөшүү максатында заманбап видео камераларды алып берип, элдин коопсуздугуна салым кошкон. Тагырга айтканда 2021, 2022 жана 2023 жылдары Талас шаардык, Талас райондук жана Манас райондук ички иштер бөлүмдөрүнө Honda Step үлгүсүндөгү 3 дана автоунаа берилген. Ал эми 2023 жылы Toyota Camry үлгүсүндөгү 2 дана автоунаа Талас областтык ички иштер башкармалыгына берилген. Аталган кызматтык автоунаалар дайыма милициянын жумушун жеңилдетип, элдин коопсуздугуна кызмат кылып келүүдө. 2021 жылы Талас райондук ички иштер бөлүмүнүн имаратынын чатырын оңдоп түзөөгө да жардам көрсөткөн. Талас райондук ички иштер бөлүмүнүн Чат базар жана Айтматов райондук ички иштер бөлүмүнүн Аманбаев айылдык милиция бөлүмчөлөрүнүн имаратын оңдоо каражат бөлүнүп берилген. Мындан ары ошондой эле Талас району Бекмолда айыл өкмөтүнө караштуу Карабай айылында жер үй Алтын кенине кайрылышта милициянын аймактык пунктун толугу менен куруп салып берген. Альянс Алтын тарабынан 15 дана коомдук жайда 360 градуска айланып туруучу заманбап камералар, ага телевизор жана маалымат сактоочу жабдыгы менен дагы бирге өздөрү гана орнотуп бергенин билебиз.
Ошентип Таластагы милиция кызматкерлери фонддун колдоосу алдында техникалык базаларын чыңдап келатат. Жаңы ремонттон өткөн имараттар, жаңы автоунаа, камера жана компьютердик жабдуулар менен камсыздалып турууда. Мындай колдоого аталган кызматтын эмгек жамааты ыраазы болууда. Жогоруда айтып кеткендей, кызматтык автоунааларыбыз жаңыртып, имараттарыбыз жаңыртып, өзүбүздүн ички иштер органдарынын кызматкерлери ыкчам иш алып барууда дагы абдан жеңилдиктер болуп атат. Ошол себептен биз Альянс Алтын компаниясына жана өнүктүрүү фондуна чоң ыраазычылык билдиребиз. Мындан ары дагы Альянс Алтын компаниясы менен тыгыз иштешип, элибизге кызмат кылып келе беребиз. Жалпы жолунан фонд тарабынан облустагы ички иштер башкармалыгы, өзгөчө кырдаалдар, медицина, прокуратура, кадастр, почта жана башка бир топ мекемелердин ремонт иштерине, жылуулук системаларын жакшыртууга жана башка керектөөлөрүнө жардам берүүдө 55 долбоорду колдогон. Ага Альянс Алтын өнүктүрүү фондунан 41 миллион сомдон ашуун каражат жумшалган. Бул акча аталган кызматтардын ичине тоскоолдук жаратып келген айрым муктаждыктарды жойгон. Bunun içinde bir ele bayağı hukuk korgоо organdары эмес, административдик, баягы мамлекеттик административдик үйлөр дагы бар. Ошондой эле башка мамлекеттик мекемелер да бар. Ошонун ичинде тактап айтып кетсек, бул МВДга область боюнча камераларды алып бердик, баягы коопсуздук үчүн. Азыркы күндө элибизде рахмат айтса болот, анча-мынча урлук же башка бир нерсе болсо баардыгы ар жерде камералар турат, элибиздин коопсуздугу үчүн. Ошондой эле Бакай Ата районунун ровдосын айнектерин, отоплениясын оңдоп бердик. Кара Буранын районуна болсо крышаларын оңдоп берип атабыз. Эшигин алдын бүтүрүп бердик, ичин ремонт кылып айнектерин алмаштырып атабыз. Манас районунда жардам берилди. Андан тышкары баардык райондордун, шаардын ровд говудларына өзүбүздүн колдон келген колдообузду көрсөтүп атабыз. Административдик дагы расходтор болду. Бул эми туура эле деп эсептейм. Мамлекетке да салым кошулуп жатат. Белгилей кетсек, Альянс Алтын өнүктүрүү фонду жогорудагы долбоорлорду аталган мекемелердин кайрылуусунун негизинде карап колдоп келүүдө. Мурда Таластагы укук коргоо органдары жана башка мекемелер мамлекеттин эсебинен гана шарттарын жакшыртып келишсе, эми ал муктаждыктардын көбүн жоюуга облустагы фонд байкалаарлык чоң жардамын берип жатат.